Көзгө тең популярдуулук тартуулаган жакшы чыгарма болду. Домбурасын жылаң ачып көтөргөн мындайчы. Баяна онда көтөрүп атат. О, экен. Деле кыздардын жанынан чыкпайт да, мында өтсө деле бир эки кыз менен буяк өтөт. Жөн жалгыз баспайт да. Андан чыккарында көз, сөз, ошонун бардыгы тагдырга таасир этет да, этпей койбойт. Эми азыр ал сөзүмдү артка алам. Арыбаңыздар, ардактуу Соло ТВнын көрүүчүлөрү, биздин кезектеги маекти сиздерге сунуштайбыз. Бүгүнкү биздин коногубуз ырчы аткаруучу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Замир Арыкбаев. Assalamu алейкум, Замир. Алейкум ассалам. Биздин каналга кош келиңиз. Жакшы, кош келдик. Негизи эле ушу алгачкы суроо, кышты кандай жыйынтыктап жатасыз? Негизи кышында бир нерсе жасап деле эчтеке деле кыйратпайбыз негизи. Балким отуруп узун түндө балким чыгармаларды жаратышы мүмкүнбүз, чыгарма жазышы мүмкүнбүз, ыр жазышы мүмкүнбүз. Бирок андан башка деле мындай кыйратуу ичи деле мындай эмебиз жок. Негизи кышында ушу күн да кыска, тез эле өтүп кетет го, эртең менен турсаң кеч бата эле келет. Анан кийин күндүн суугу ышылып, анан окуш эмне болуп өткөнүн деле билбей калдым. Өкүнүп калган жоксузбу, эчтеке жасабай калдым. Негизи жасаш керек эле деп. Негизи өткөнүшкө өкүнбөш керек. Өкүнбөй турган, өкүнбөш үчүн жасаш керек да. Же болсо жасабасаң өкүнбөй эле коюш керек. Кудайдын буйругу ушундай экен депчи. Анан мен ошон үчүн өткөнүшкө өкүнбөгөнгө аракет кылам. Азыр кеңешчилер көп болуп кетпедиби? Жашоодо өзүңүздөр билесиңер. Өткөнүшкө өкүнбө дегенчи. Акылдуулар. Анан келечекке сарсанаа болбоо дегендерчи. Демек ошолордон азыркы күн менен жаша дегендер. Тойгон турбайсыз демек, ошол нерсеге. Өкүнбөйсүз. Жем тамашада тамашалап атты. Бирок өкүнбөш керек чында эле. Чын бир чети чындыгы бар алардын дагы айтканында. Негизи ошол сиздин баягы сүйдүм деп аталган ырыңызды ушул кышта жаздыңыз окшойт, жаңы. Жок, сүйдүм деген. Же көп болду эле буга? Жок, буга бир ашып кетсе бир 2-3 ай болуп калды го дейм. 2-3 ай болду. 3 айдай болуп калды, 3 күзгө ылайыктап жазганбыз. Бул эми сиздерге жаңырды чыгармадай болуп атабы? Жок, бул баягы эски ырга жаңыртылган ырда, жаңыртылган ырда ар ким өз карашын, көз карашында ырды бир кандайдыр башкача мүнөздө, башкача характерди алып чыккысы келет да. Балким мен момду алып чыгып көрсөм кандай болот? Анан башкырчы башкача элестетип, ошонтип атып, анан ыр ошол ырчыны тандайт да. Ырдын да ошондой табияты бар. Ушинтип бирөөнө жарашат, жарашпай калса дагы бирөө ырдап көрөт, ошентип атып ыр өзүнүн ырчысын табат да. Анан кийин мен дагы ошол ырчы ыр мени табабы деген баягы жакшы тилекте баягы жаздырдым. Тапты дешип атабы анан? Укканда? Көптөрү жактырышты. Анан мен оюмда ушундай жакшы ойдо калдым, тапкан окшо койт деп. Саймадан супер сунуш. Кубаттуу гигабиттик жаңы муундагы Wi-Fi роутер. Секундасына 1 гигабитке чейин супер ылдамдыкты колдоо. Ар түрдүү диапазондогу 2 Wi-Fi тармагын жөндөө мүмкүнчүлүгү. Үйүңүздүн каалаган бурчунда туруктуу интернет. Жана ушуну сиз премиум 500 плюс ОТВдын супер ылдам тарифин кошууда таптакыр акысыз аласыз. Күтүүнүн кереги жок. Сайманы кош. Ырдын жаратуучулары, буга чейин аткаруучулар кандай баа берип атат? Алар унчуккан жок. Буга чейин аткарган биз Раматылык Элмира Кайып кызы деген эженин аткаруусун эң биринчи алгач уккам да. Анда биз бала кезде жаштар театры деп бир эме кылып ошондо бир сценка коюп, ошондо бир ырдап чыгышкан да. Ошондо деген азыркы министрибиз Алтынбек Максутов жаш кез экен, ошо алда ошолор театрды коюшуп, анан алда кошо бийлеп чыгып, жана көп актерлор азыркы жашы улгайып калды, ушул көп актерлор бийлеп чыгышып ушулар. Анан ошондой эсимде калыптыр. Анан кийин карасам эле Айчүрөк Иманалиевич экөөбүз аткарып калыптыр. Ал өзүнүн көз карашында, өзүнүн баягы мындай стилинде аткарган. Ал эжекеники аябай жагат, ал эженин аткаруусунда. Андан кийин дагы жаңы чыгып аткан ырчылардан да аткаруулар болду окшойт. Бирок мен дагы ушундай башкача ошо көз карашта алып чыккым келди. Анан жарашкандай болду го деп өзүм ишенип калдым, өзүмө билбейм ушул. Ошондой болду окшойт деген жакшы эмеде күмөндө калдым да. Бардык эле ырчынын көпчүлүгү учурда Замир байке экен да, мындай багын ачкан бир ыр болот экен. Өзүңүздүн мындай менин багымды ошол ыр ачты деп бир айта алат ырыңыз
Кайсыларды ырыңызды айтасыз? Бакты негизи ыр ачпайт деп койбоймунбу? Бакты Кудай Таала ачат да. Жаратып. Ырчылык Ырды ошол Кудай Таала жараткан берет да мен депчи. Баягы себеп кылыпчы. Ал ыр жөн эле себеп да. Кайсы себеп болду анда, кайсылырыңыз? Бизге деген көбүрөөк элге таанытып, кайсыл ырыңызды айта аласыз? Ар биричи да ошо бир таанылган ырчы болот, бирок багын баягы мындай улам анын атын өчүрбөй мындай дем күч берип турган, улам өмүрүн өзүнүн чыгармачылык өмүрүн узартып турган жакшы чыгармалар көп эле болот. Бирок алар мындай көз жазымда калат да, эмгеде биринчи чыгармасы эсте калат элде. Анан ошол менен чыккан деп эле. Бирок жакшылап карап көрсөң, улам чыккан ырын угуп, баягы өзүн азыктандырат да эл журтчу. Анан бирок эмнегедир эле ошол биринчи ырга басым жасайт да, бир багын ачкан депчи. Туура эми ошол ыр менен тушоосу кесилген, ар биричи да ошондой ыр болот. Туура меники Кудачагыз деген чыгарма. Сулуу кара көздүү Кудачагы. Ага чейин Көлдүк карындаш деген ырымды аткарып чыккам. Көлдүк карындаш ай, кыйналдым атың. Билгендер билген, билбегендер билбеген да. Бул Кудачагыз менен Көпчүлүккө таанылдыңыз негизи. Көлдүк кызды деле бала чака деткендей, кичинекей балага чейин таанылды да. Көлдүк кызды деле жана жаңылышпасам автобуста Көлдүк карындаш, аны деле көрүп калды окшойт биздин көпчүлүк көрүүчүлөр деле. Анда кичинекей болуп калдыңар го деймсиз. Өзүңүз айткан чындап эле Кудачагыз. Кудачагыз. Сизге атактуулукту мындай алып келип окшойт. Бир эле ырчыга эмес, мага эле эмес, бул Султан Садыралиев экөөбүзгө тең. Экөөбүзгө тең популярдуулук тартуулаган жакшы чыгарма болду. Бирок сиз Султан мырзага чейин ошол кезде ырдап жүрөт белеңиз? Ырдап жүргөм. Султанга чейин ошо Көлдүк карындаш дагы Даурия деген ырлардын аткарып калгандыгыма байланыштуу эл мени биринчи таанып калган да бир аз. Анан кийин Кудачагызды ырдап чыкканда, мынакей Замир чыкты болуп, анан Султан экөөбүз ушундай ошол ыр менен эме болуп калдык. Каяктан ырдап калдыңыздар ошо Султан Садыралиев менен аткарайын ошо Кудачагызды? Мисалы өзүңүз жеке чыгып келет, анан мен өзүм эле ырдап коеюн. Жок. Мен КГУстаны бүтүп, КГУста архитектурный университеттин транспорттук факультетин бүтүп, 5-курста консерваторияга тапшырып алгам. Анда мен 21-22 ушундай жашта болчумун. Султан менден бир 5 жаш күчүү да. Ал 11-классты бүтүп келген бала экен да. Чачы кыска, домбурасын жылаң ачып көтөргөн мындайчы. Баяна ондай көтөрүп атат. Экен. Анан деле кыздардын жанынан чыкпайт да, мындай өтсө деле бир 2 кыз менен буяк өтөт. Жөн жалгыз баспайт да. Жалгыз баспайт. Тиги эмеден жатаканадан тиги искусство институтуна келгичекти ошо кыздар менен келип, кайра кыздар менен кетет. Анан жана парк бар го буяктачы. Ошо паркка отура калып ар жакка жакка домбурасын жоң деп черте калышат. Анан ошондон билип таанып калгам, деди. Чыдыр башкачараак бала депчи. Башкача бала, жаман шустрый бала деп жүрчүмүн ичиме. Анан бир күнү тиги консерваториянын жатакасына барып, балдарга барып калгандан кийин балдардын комнатасына кирсем эле Султан да отуруптур. Замир байке келиңиз. Замир байке дебейт. Сен эле деп айтат. Замир деп элечи. Мен өзүм теңкен ойлоду окшойт. Мейли деп койдум эми. Аздай спор Замир эле дейт, мейли эми ошо боюнча. Мейли деп. Айттыңызбы мен жашым улуу сенден деп. Деген жок деп. Мейли Замир дей берсин деп, анткени өзүм жакшы көрөм да. Сыйлайм, анан кийин башкалар болсо сразу эле кагып салам. Сен канча жаштасың деп элечи. Бирок Султанга мындай эмнегедир өзүнүн ошондой касиети бар да, билбейм, мындай. Жакын тарттыңыз ини катары. Ушундай өзүм до сих пор жакшы көрөм мындай. Эме дагы, как-то тең туш сыяктуу эле болуп калдык да. Анан мейли эми ошол боюнча жүрө берсин деп, анан кийин жакшы күндөр өттү. Кудачагызды ырдап чыктык. Ошо кире калсам эле отуруп, Замир келгиде деп, анан кийин Даурияны ырдап атасың, тигини ырдап атасың, муну ырдап атасың деп, анан кийин анда билесиңерби? Азыркыдай интернет жок. Мындай болгон кара магнитофондор болчу да, Кытайдыкы. Мындай бир эле кассета салынат. Ошол экиге бир кассетаны салып алып туруп, тиги эме кылып аттыр. Ырларды угуп аттыр да. Анан отурам, барып сүйлөшүп, анан тиги да кийинкир анан бир кезде эле ыры жок эле. Сөз жок да. Музыка жок. Домбура менен коштолгон жүрүжүң өлө да кумуш жөнө дүңгүрөйт. Мен сразу жактырып калдым. Бул койчу бул эмне деген ыр Султан деп эле десем, мен Кудача деген ыр дейт. Нурмухасам деген
топырдайт Казакстанда Кудашага деген болады. Биз менен тамашаңыз деп ушинтип эмет берди. Анан давай ырдайлы десем эле макул дейт, анын сөзүн жазыш керек. А мен сөз жазам да. Анан жанагы болуп турганда мага бир жума берчи. Мен бир жуманын ичинде мен буга ыр жазганга аракет кылып көрөйүн. Кудача кыз болсо кандай кылып туранын деп анан өзүм ойлонуп толгоно баштадым. А макул деп экөөбүз келиштик. Бир жуманын ичинде анан бир түнкү саат 2-де кулагыма шыбырай баштады. Тура калып туруп толкунданган боюнча анан жазып. Ойбай сүйүндүм да. Эртеси эле анан Султанга сүйүнүп барып, мына жаздым, давай ырдайбыз десем. Сонун болуптур, болду деп анан кийин жана кассетанын жанагы ошо кассетадагы минуска ырдап сала албайт дейт. Ал бир жери кичине монту тур деп кеткен да. Анан кийин кой мындай болбойт. Андан көрө жакшынакай кылып жаздырып аранжировщиктерге жаздырып анан голос жакшынакай түшүрүп анан элге алып чыга десек, анан макул деп анан ошо экөөбүз жаздырып чыгып калдык. Анан чыккандан кийин эле кетти. Кыргызстан дүңгүрөп эле калды. Каяка барсак бияка жылып баратсаң деле кудача кыз, тигинде жылып барсаң деле тиякта машинеде жаңырап, бияка барсаң деле бүт жеринен 15 мүнөт сайын момуп жаңырап атат го радиолордон, 15 жарым саат сайын. Анан кийин Андай жашооңуз ошондо кандай өзгөрдү Замир байке? Жашоо аракет кылып жүрүңүз, ырым ушундай бул ыр жазасыз, хит болуп кетти. Анан ошол жанагынтип чакыруулар, радио, телеканалдардан кетип ататындай. Кандай өзгөрдү анан сизде? Өзгөрдү кадимкидей эле. Анан хит парад болду. Хит парадты такыр бирди бербей койду. Биринчини бербей койго өздөрү анан кийин акыры мындай эле алышты да, кой болбойт экен депчи. Жарыштырган жок. 5 жолу алды бир, анан кийин койду өздөрү алып коюшту да. Болду, машкаларды коелу депчи. Ошондой болду. Радиолор аябай жаңыртты, жакшы болду. Ал учурда деле той бар беле, тойго? Ошол элекин мен да билбейм, мага барып көрбөгөндөн кийин. Анан тойго чыккан жоксуздар бирок бул ыр менен? Жок, чыктык, бирок кийинчерээк да. Мисалы үчүн 2005-жылы бул ыр жарык көргөн болсо, биз 2006-нын аягы 2007 чакырыла баштадык да, эмнегедир. Ушул кудача кыз менен элдер издеп атат, тойлорго, анда да телефонун каякта эле деп. Ошентип анан кийин чакырыла баштадык. Ошо менен ошол. А көрсө бул ыр тойлордо дагы аябай эметип бийлеп атышыптыр. Азыр дагы жаңы ырдап чыгышты. Кандай баа бердиңиз өзүңүз? Кудача кызды. Ар ким өзүнүн дараметине, өзүнүн стилине салып ырдайт да. Мындай жакшы эле ырдашкан. Колдон келишинче. Өзүңүздүн ырдаган кудача кыз менен ошо жаңы ырдап чыккан ырчылардын кудача кайсынысына сиз мындай бийлеп эс алат элеңиз? Өзүңүздөр ырдаган кудача кызгабы же? Азыр өзүнүн ырдаган кудача кызга болгондо деген эски аранжировка болуп калды. Ага бийлегенге болбойт агачы. Анын үчүн жаңы жаздырыш керек да. Бул жаңы жаздырган ырчы жигиттерге аларкына бийлесе болот. Жаңы звуктар менен, жаңы баягы көз караш менен жазылган бийлесе болот. А биздикине уже бийлелбей калды го дейм. Алайбай мындай. Темпи дагы азыр кийин карасам, темпи дагы аябай мындай тез экен да. Кантип бийлеп жүрүшкөн билбейм аны. Биз ырдаганда бийлеле берчи, анан кийин карасам. Деп калдым өзүм. Кантип бийлеп жүргөнбүз да. Замир байке, азыр эми интернеттин заманы. Мындай таанылууга мүмкүнчүлүктөр бар да. Ар бир адам колунда болуп калбадыбы? Анан ошол баягы интернетти пайдаланышып атат, колдонуп атат. Сиз бул жакта кандай болуп атат мындай? Ошол интернет социалдык баракчаларды туура колдонуп атасызбы? Кандай деп айтсам, өтө активдүү эмес да. Мен качан ыр жазгандан кийин ошол ырымды гана мындай айлантууга бир аз жардам берем, ошо менен кайра токтоп калат да, ушундай да. Бирок мурдагыдай сүрөткө түшүп, мен биякта жүрөм, азыр муну кылып атабыз, азыр интервьюга келдим, же тигиндей мындай деп такыр ошентпей калдым, эмнегедир билбейм. Башынан эле же кийинчерээк? Жок, мурда кичине жаңыдан инстаграмдарды көчүрүп, жаңыдан инстаграмга киргенде ошентчибиз. Күндө бирден сүрөт салып, анан тигилери болду, анан мындай, анан тигиндей деп эле астына пост жазып шыл. Ошондой болчу. Анан азыр алда калды да. Эмнегедир мен ошо көрүнгүм келсе эле, ошо ырым мынакей, ыр бүттү, борекерди көрүп койгула деп ушундай эле чыкканды каалап калдым да. Мына борекеримди угуп кала. Мына
жаңы бир нерсе жазасаңыз. Ичимде мындай ар жагымда мен ар жакта жашоом силерге эмне кереги бар деген сыяктуу туурабы? Мен жашоом басып тургандын силерге эмне кереги бар эле деген ойду ичимен баягы эметип айландырып, бирок мен ырым керек делгечи. Чыгармачылыгым керек, чыгармамды уккула мынакей, ушуну көргүлө, баамдап койгула деп эле ырларым бүткөн кезде гана өзүмдүн баракчаларыма салам, болду. Кече жакында дагы мынакей бир топ ошол блогерлердин тармагында жарнама боюнча буга сиздин көз карашыңыз кандай болду? Сиз дагы көрсөңүз керек. Мен ошону мындай талкууланды. Баягы бекер жарнама блогерлер азыр көп акча алышат экен, эле ошол блогерлер менен десеп. Блогерлер менен ушул такыр ишим жок экен да. Көрбөйсүз. Кимди карайсыз мындай? Жок, эми баракчамдан чыгып калсам мындай карап коем, мындай болоптур, тигиндей болоптур деп. Анан ошо өткөндө эле ошол кичине кайым айтыштарды бир экөөнү көрүп калдым. Анан блогерлердин эми ар бир адамдын өзүнүн иши да кандай ой жүгүртөт, кантип балким ошол менен ошондой нерселер менен алар нан таап үй бүлөсүн багып жүргөндүр. Анда ким билет дегендейчи. Анан билбейм. Алар жөнүндө баягы эч кандай баягы көрбөгөндөн кийин дагы эметпегенден дагы сын айта албайм да. Сиздин Instagram баракчаңызга негизи эле сизге дагы кайрылгандар болобу? Болот. Мисалы үчүн акчага муктаж болуп аткан, жанагы операциясына керек болот деп көп эле кайрылышат. Анан баракчаңызга чыгарып бериңиз, статуска чыгарып бериңиз деп жөнөтүп калышат. Чыгарып коебуз, анын эч кандай эмеси жок. Бекер эле. Бекер эле чыгарып коебуз. Андай деле учур өзүңүздүн жеке башыңыздан өткөн жок. Клипти, жаңы клип тарттым эле бөлүшүп койчу дегенде акча сурагандар болгон жок? Жок, андай болгон жок. Мурда ошончубуз, бири-бирибизге ырчылар бул клипти бөлүшүп койгулачу деп, анан кийин ал дагы биздин арабызда андай дагы калды, ар ким өзүнүн эле баракчасынан чыгарып коет. Анан ырдын чыгарманын өзүнүн дараметине салып элечи. Канчалык дараметиң бар экен, эми өзүң тагдырыңды өзүң чеч деп өзүң баягы эмеге саласың. Анан кийин ошого жараша эл кандай реакция берет, ошого жараша эле байкап эмне кыласың да. Азыр мисалы бир ыры чыкса, ошолорго келгенде тренд тарткыла, ушуларга ким жакшы видео тартса менден баланча. Аны уюштурса болот. Аны уюштур, сен уюштуруп берсең болот. Аны силерди жигиттер жардам беришке деп койбоймунбу? Негизи ошондой учур болобу мындай? Атайын бир ырыңызды мындай хит кылсам болот эле. Азыр эми баардыгы эле ошентип калды го. Жок, болот. Жасаса болот, анын эч кандай эмеси жок. Сиз деле жасагыңыз келет ошондой, э? Жасаса болот, жакшырды көзүң жетип турса, ошол экени баягы канчалык айланса ошо элге сиңет баягы. Болот, эмнеге болбойт? Болот. Буга чейин сиздин TikTok баракчаңызды да көрдүк. Ооба. TikTok баракчаңызда бар экен, ал жактан видео тартып, көңүл көтөрүп турчу экенсиз, сүрөт видеолор жүктөп. Эмне болду анан? Эмне болуп кетти алар? Жок, аяка деле ошол мамиле. Ырым болгондо салам, анан ошо ырымды улам бөлүп 3 куплет да, 3 куплеттин 3кө бөлүп анан кийин салып, анан дагы кээ бир жерлерден тартып коем, болду, ошол менен эле болот, жетет. Жакшы. Өзүмдүн көрөрмандарым ошол жактан эле таап, бүт баарын угуп, ошол эле жетет, Кудайга шүгүр. Тойго багыттап көбүрөөк ыр жазып калбады, анан жаңы чыгып келаткандар деле ошентип баягы көчүрүп ырдап, которуп ырдашып, анан эптеп ошо тойго мага хит болуп берсе эле, акча таба калсам деген нерсе менен ачык айтып эле жарыялап калышты. Анан бул тенденция дагы кандай каяка барышы мүмкүн, кандай өзгөрүшү мүмкүн сиздин көз карашыңызда? Аткаруучу ырчы катары. Алдын ала эми айтыш кыйын. Кандай өзгөрөт эми аны бир Кудай билет. Аны баягы көз ачык болбогондон кийин айта албайсың. Биз азыр ойду жок нерселер болуп кетиши мүмкүн да. Анан азыр баа бериш деле кыйын. Бирок эми ар бир адам азыркы базар экономикасында ошо акча таап, үй бүлөсүн жакшылап багып дегендей акча табуу болуп калды да. Анан кийин туура түшүнүү менен деле карасак болот. Ар бир адам ошо аракет кылып, кээ бир адамдар ырчы болгусу келет. Аны ошо ырдап элдин астына чыккысы келет. Ошол нерселерди баягы ишке ашыруу максатында жакшы ырларды жазып, анан ошо тойлорго дагы акча тапсак деген жакшы мындай тилек максаттары менен ошондойларды жазып атат болуш керек. Баары эле иштегиси келет, баары эле акча тапкысы келет, баары эле элдин астына чыккысы келет. Бул деле Кудайдын буйругу да. Ким алынат, кимдин жылдызы жанат, каякта болбосун, кандай болбосун, Кудайдын буйругу. Анан биз баягы бактылуу менен баалашпа,
таалайлуу менен талашпа деген сөз бар да. Анын кандай болсо да, каягынан болбосо дагы кээ бир ырчыларга баягы бак чуркап аткан учурда жылдыз жанып калса, кандай ыры болбосун, кандай болбосун эл кабыл алып кетет да. Эл кабыл алып кетет. Кандай ыры болбосун, бир нерсеси менен элге жагат да. Анан эл, калың эл колдоп кетет да. Анан кийин значит эл жактырып аткан болсо, эл колдоп чакырып аткан болсо, значит элге жагып аткан бир нерсеси бар. Ар жакта жөн эле сынаштын, талкуулаштын. Анан бу жактан туруп алып биз баягы монтуп кетти, анан азыр момундай болуп калды деп айтканда өзү да туура эмес да. Аны убакыт өзү айтат да. Биз айтпашыбыз керек. Эл айтыш керек. Анан убакыт өзү айтат да. Эмне болот кийин. Ошон үчүн биз мен билбейм, айткым келбейт. Сиз теңдүү эле ошол сизден улураак ырчылар дагы маектерде көп айтып калышты да. Мурда биз акчага деле мындай иштеп ырдап жүрбөптүрбүз, азыркылар эле азыр бир ырдап чыгып биз албаган машинаны алып үйлө алышат. Ошондо биз аттың кылып калабыз, ошондо эле биз алып алсак болмок экен деп. Сизде андай нерсе жокпу? Туура мен да уккам ошентип. Баягы жаңы тойлор, жанагындай жакшылыктар башталганда акча сурабай эле баягы эсептешпей эле чакырса барып, анан кичине пакет жасап берсе, ошону алып эле ырдап эле кете берген учур болчу экен. Эми ошол кезде түшүнүк ошондой болгон экен да. Өздөрүнүн көз карашында албаш керек, барып ырдап эле ошо бергенин алып ыраазы болуш керек деген ошондой болсо керек деп ойлойм да. Анан кийин ошентип отуранан кийин кандайдыр баа чыкты да. Мынчага барам, анан тигинчеге барам дегенчи. Менде андай эле өкүнүч жок. Азыр чакырсам мындай уялбай эле айтып калдыңызбы? Мурдагыдай болуп эле, мисалы мынча ставка, мынча акча, мынча берсеңер мындай ырдап беребиз деп. Туура айтылат, эмгегибиз мындай, эгер шартыңар кандай деп мындай сүйлөшүүлөр сөзсүз болот, анан кантип болбосун. Анан заманга жараша көндүк. Көндүк баарыбыз. Эски маектериңизден бир карап калсак, ошол биздин улуу муундагы ырчылар кээде ошол шоу бизнесте, ошол маданият тармагын жаман көрсөтүп коет. Биз үлгү болушубуз керек да алар деп бир жаш кезиңизде берген маегиңиз бар экен. Азыр сиз ошол жаштарга өзүңүз айткандай бир үлгү көрсөтүп атам деп ойлойсузбу? Жок, негизи эле үлгү болуш чында эле ар бир адамда үлгү болушубуз керек деп ойлойм да. Ошол маектеринизде мындай айткан экенсиз да, мисалы көбүрөөк баягы терс жактарын көрсөтүп коюшат дагы шоу бизнестеги чөйрөнү бир аз жаманаттуу кылып коюшат. Ошого биз татыктуу боло албай жатабыз дегенди айткан экенсиз. Азыр абал кандай? Мурда бир кичине балким учкай болсо керек, ошондой интервью сөз кылган болушум керек. Эми азыр ал сөзүмдү артка алам да койбу. Артка алам, азыр баары, азыр ырчылардын байкап атасыңар баары көбү иман жолуна түшкөн, жакшы жагын көрсөткөнгө аракет кылышат, үлгү болгонго аракет кылып атышат. Ошондуктан азыр мындай ыраазы элемин, ыраазымын. Жаштарга дагы, улуусуна дагы, өзүбүзгө дагы. Баары, мисалы үчүн баары тең эле мындай аракет кылып жүрүшөт да, тынып эле иштеп эле, жакшынакай жүрүшүп эле мындай баары эле жакшы жүрүшөт. Ыраазысыз бардыгына? Баарына ыраазымын. Эң жакшы. Анан ошол баягы иштеп бардык эле адам, негизи эле ырчылар эмес, негизи эле адам баягы бир нерсеге жетиш үчүн бардыгы аракет кылат экен. Ошол эле машина болсо материалдык байлык топто, бардык жагынан анан көп төрдү угуп калдык. Ошол биздин эле кыргыз эстрада эмес, негизи эле дүйнө жүзүндө осон атактуулукка жетип бардыгы бар болуп, бирок мен мындай бактымды жоготуп алдым, бирок баары бир мурдагыдай же болбосо кичинекей жерде жашагандай бакыт таба албай калдым дегендер дагы көп экен да. Анан бул неден болушу мүмкүн? Сизде мындай абал болду беле? Эми бунун көп себептери бар да. Чындап эле туура. Баягы жылдыз жана элек учурда жанагындай жерлерге жашагам деп атпайсыңбы? Андай күндөр туура болушу мүмкүн. Анан бирок ал жашоодон кайра башка жашоого өткөндө, популярдуулук жашоого өткөндө, анан жандай сен айткандай бак дөлөт башка келгенде, анан кийин көз деген бар, сөз деген бар. Ошол тийип кетиши мүмкүн, көз тийип кетиши мүмкүн, сөз тийип кетиши мүмкүн, бактына көз тийип кетет да, негизи. Анан ошол нерселер себеп болушу мүмкүн. Анан кийин жашоодо анан
балким жаңылуулар анан жанагындай адашуулар башталат да. Ошо мен жеке оюмда да көздөн сөз тийгенде анан ошондой башталат. Анан бул атактуулуктун жана бак дөөлөттүн, акчанын өзүндө бир энергиясы бар да. Чындап адамды ыймандан чыгарышы мүмкүн, адамды туура жолдон же көзүн жаап салышы мүмкүн деген сыяктуу. Анан андан тышкарысында көз, сөз ошонун баардыгы тагдырга таасир этет да, этпей койбойт. Анан ошол көз тийгенде балким ошо бактысыздыкка кайра жетелеп келиши мүмкүн. Анан жанагындай өкүнүчтөр болушу мүмкүн. Анан убагында жанагындай болуп көз жабылып, бак дөөлөттү көтөрө албай калган себебинен дагы бактысын качырып алышы мүмкүн. Көкүрөктөгү бактысынчы. Анан ошондон натыйжа ошондой болуп калышы мүмкүн да. Себеби ошондой эле болот негизи. Интернет баракчаларыңызда сизде мындай маразиликке сакталганбы Замир деп эле жазып жүрөт экен да. Ошентип берет. Бул өзүңүздөр мындай генденби же өзүңүз спорт деп калдыңыз? Билбейм, өзүм андай көрүп, андай деле сезбейм да. Муну күзгүдөн муну жакын карасам боларымда буручтар эмне карап кеттин дээрим да. Алдер эле жашсыз дейт. Мен мынтип эле күзгүн жакын алып келди. О көздөрүм, ояктарым баары буруч болуп кетти. Ушунча карап кеттимби деп өзүмө ошондой баа берем. А мындай чыкканда элдер болсо жаш эле дейбир. Койгулачы депчи. Шуну айтып атасыңар, айтып атасыңар деп. Балким жаш көрүнөт окшойбуз да. Бирок менден бир 5-6 жаш кичи болдур эле сен деп. Ошондон байкап калам да, жаш көрүнөт окшойм деп. Жанан сен канча жыл кызсың деп сурап калам. Анан ушундай десем, байке турбайсызбы? Сизди мен ойлогом бир 36да деп ойлогом. Же болсо менен тең го, же менден кичүү го деп ойлогом деп калышат. Ошондон билем да, жаш көрүнөт окшоймун деп. Бирок өзүмдү аябай деле жаш эсептебейм. Алдыда кандай максаттар бар, кандай ырларды уга алабыз, дагы сизден эмне жаңылык күтө алабыз? Күтсөк болот. Жакшы ырлар болот, бирок максатты айтпай эле койбойм деген. Көптөр айтып атпайбы, максатты айтсаң ишке ашпай калат. Көрөсүң ошондо, Ошон үчүн максатымды айтпай эле анан кийин жасап туруп, мына деп көрсөтпөйсүңбү, көрсөтүш керек деп көп кеңешчилер, акылдуулар айтып калат го, ошолордун кээде туура деп калам. Мотивацияларды көп көрөт окшойт, мотивационный видеолорду, Эми азыр мынтса чыгып атат го. Мынтса дурса. Кандай тематикада ыр күтөбүз эми сизден? Кайсы багытта күтөлү? Аракет кылып жүрөсүз. Жакшы махаббат темасына, анан жашоо жөнүндө ырлар чыгат Кудай буйрса. Өткөндө ошо бир ырды жазып атсам, бир байкам айтат. Сен деле карыпсың депчи. Карып калган турбайсың сен деле. Ушундай ырлар жазып атасың. Анысы кандай? Жашоо жөнүндө ырлар бар Кудай буйрса. Ошолорду жарык көрөт. Сүй жөнүндө кайра эле махаббат темасында. Ошо калгандарын иш менен көрсөтөлү. Айта бербей, Сүйлөштүк. Чоң рахмат сизге. Жакшы, ийби, чоң рахмат майке чакырганыңарга. Ушундай келип бизге бергениңиз үчүн. Урматтуу Соло ТВнын көрүүчүлөрү, кайрадан сиздерден кийинки маектерде амандашканча деп коштошобуз. Ал эми каналга жазылып, пикир жазганды унутпаңыз.